Сөз жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Самат Кыштыбековичке берилет. Урматтуу төрага, урматтуу Конституциялык соттун судьялары, урматтуу тараптар. Кайрылуучу тарап Кадыровдун өкүлү Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 61 беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесине 3-бөлүгүнө 24-беренесинин 1-бөлүгүнө 37-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрүнө ылайык келишимди текшерүү жөнүндө өтүнүч үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши иликтеп чыгып, анда келтирилген жүйөлөрдү негизсиз деп эсептей тургандыгын жана арыз ээсинин талаптары төмөнкүдөй негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилеймин. Демократиялык шайлоолор элдин эркин эң жогорку билдирүүсү. Бардык мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле башка элдик өкүлчүлүк органдарынын жана шайланма кызмат адамдарынын калыптануусунун негизи болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 3-4-бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн бийлигин түзмө-түз шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүзөгө ашырат. Жана шайлоолор жана референдумдар эркин, жалпыга бирдей, тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоо укугуна ээ болот. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 61 беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык талапкер жеке каражаттарынан борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн 1000 эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгөт. Шайлоо күрөөсү бул шайлоо процессинин зарыл элементи болуп саналат. Анда парламенттик шайлоого катышуу үчүн олуттуу ниети бар, өзгөчө жооптуу талапкерлердин өтүшүн камсыз кылат. Конституциянын 76-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп белгиленгендиктен, аталган конституциялык мыйзамдын Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашыруу тартибин жана алардын кепилдиктерин, Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин аныктайт. Жогоруда белгиленген конституциялык мыйзамда жарандын өкүлчүлүктүү органдын курамында шайланууга болгон субъективдүү укугу, ушуга байланыштуу шайлоочуларга караганда шайлануучу кызматтарга ат салышуучуларга кыйла олуттуу талаптар коюлат. Жарандар өзүнүн шайлануу укугун мажбурлоонун негизинде эмес, ыктыярдуу эркин шайлоонун принцибинин негизинде жүзөгө ашырат. Шайлоого ыктыярдуу катышуу принциби эч ким жаранды шайлоого катышуусун же катышпоосун мажбурлоо же анын өз эркин билдирүүгө тоскоолдук кылуу максатын көздөп ага таасир этүүгө укуктуу эмес дегенди билдирет. Демек, Жогорку Кеңештин депутаты болуу ал жарандын милдети эмес, ал анын укугу. Ушул контекстте мыйзам чыгаруу тарабынан шайлоо күрөөсүн белгилөөгө жол берилет. Анткени ал шайлануу укугунун жүзөгө ашырылуусу болгон жалпыга маанилүү конституциялык максаттарга жетишүүгө багытталган. Ошондой эле шайлоо күрөөсү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бар жана депутатка талапкерлерди каттоо үчүн сөзсүз шарт болуп саналат. Демек, шайлоо процедураларындагы шайлоо күрөөсүнүн болушун жарандардын пассивдүү шайлоо укугун мүлктүк абал боюнча чектөө катары кароого болбойт. Мындай күрөө депутаттыкка талапкерди каттоо шарттарынын бири гана. Демек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 3-бөлүгүнө, 24-беренесинин 1-бөлүгүнө, 37-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрү менен каралган конституциялык укуктардын бузулушу катары каралышы мүмкүн эмес. Бул жарандык жана укуктуу эл аралык пакттын жоболоруна да ылайыктуу. Андан сырткары Кыргыз көз карандысыз мамлекеттик шериктештигине катышкан мамлекеттеринде демократиялык шайлоолордун шайлоо укуктарынын жана эркиндиктеринин стандарттары жөнүндө конвенциянын 1-беренесинин 1-бөлүгүндө демократиялык шайлоолор бул бийликтин түзмө-түз жогорку билдирүүсү жана элдин эркинин бири. Мамлекеттик бийликтин шайланып жаткан органдарынын шайлануучу кызмат адамдарынын негизи болуп саналгандыгы аныкталган. Ошону менен бирге да белгилеп кетүүчү нерсе, шайлоо күрөөсү бир жагынан талапкердин статусуна ээ болуу, чечимге келген жарандын умтулуусуна таасирин тийгизет. Экинчи жагынан шайлоочулардын жеткиликтүү колдоосуна ээ болбогон жана демократиялык шайлоолордун кадыр-бактына шек келтирип, жеке кызыкчылыктарында өзүнүн статусун пайдалануучу адамдардын шайлоолорго катышуусунун алдын алуу боюнча функцияны аткарат.
Ошентип мыйзам чыгаруучу тарабынан шайлоо күрөөсү кеңири спектрде коргоочу аракети болгон аспап катары пайдаланылат жана укуктук максатка кызмат кылат. Ушуга байланыштуу шайлоо күрөөсүнүн өлчөмү абдан негиздүү жана өлкөнүн калкынын көпчүлүгүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүн өлчөмдөш экендигин белгилейбиз. Шайлоо күрөөсүнүн өлчөмү абдан негиздүү жана өлкөнүн калкынын көптүгүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнө өлчөмдөш болбосо, шайлоо күрөөсүнүн эбегейсиз чоң өлчөмү саясий таасир этүүнүн аспабына жана камсыздалган гана талапкерлердин пайдасына иштеген саясий мамилелердин түзүлүшүнө айланышы мүмкүн. Ошол эле учурда олуттуу саясий салмагы бар, бирок финансылык ресурстарга ээ эмес талапкерлер үчүн түшүктүү болуп калышы мүмкүн экендиги Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын 2021 жылдын 3-мартындагы чечимине так белгиленген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 3-беренесинин 2 жана 5 бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары тегине, жынысына, расасына, этностук тиешелүүлүгүнө, майыптыгына, билимине, кызматтык жана мүлктүк абалына, тутунган динине, саясий жана башка ишенимдерине карабастан шайлоонууга укуктуу. Ошондой эле аталган конституциялык мыйзамдын 60-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык пропорционалдык тутум боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тартиби белгиленген. Пропорционалдык тутум боюнча шайлоо боюнча саясий партия 54 талапкерден ашпаган санда талапкерлердин тизмесин саясий партиядан көрсөтөт. Талапкерлердин тизмесин аныктоодо саясий партия төмөнкү өкүлдүүлүктү эске алууга милдеттүү. Ал талаптардын бири мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын болуусун. Мында булардын биринчи 25 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Ошону менен бирге жогоруда аталган конституциялык мыйзамдын 61 беренесине ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин көрсөтүү тартиби белгиленген. Алардын бири өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерди депутаттыкка көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын Борбордук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен жүргүзүлөт. Мында талапкер жеке каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн 1000 эселенген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төгөт. Аталган нормаларга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары тегине, жынысына, расасына, этностук тиешелүүлүгүнө, майыптыгына, билимине, кызматтык жана мүлктүк абалына, тутунган динине, саясий жана башка ишенимдерине карабастан шайлоого жана шайлоонууга укуктуу. Кадыровдун өтүнүчүнө белгиленген шайлоо күрөөсү мүлктүк же башка абалына карабастан түз дискриминация деп белгиленген. Эгерде жаран пропорционалдык тутум боюнча шайлоо боюнча саясий партия менен талапкер катарында катышса, анда шайлоо күрөөсүн саясий партия төгөт. Бул жерде жанына толук тандоо бар экендигин билдирет. Ошондой эле шайлоо күрөөсүнүн бир негизги максаты талапкерлердин жоопкерчилигин шыктандыруу жана шайлоо процессинде кыянатчылыкка жол берүү болуп саналат. Конституциялык мыйзамдын 41 беренесинин 16 бөлүгүнө ылайык талапкерлерге жана саясий партияларга шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Шайлоо күрөөсү дүйнөлүк практикада колдонулат, аны мүлктүк сенс катары кароого болбойт. Анткени күрөө талапкерлерди каттоонун шарттарынын бири болуп саналат. Анын максаты шайлоо укуктарын кыянаттык менен пайдаланууну биринчи кезекте башкы салык төлөөчүлөрдүн эсебинен мамлекеттик казынадан негизсиз чыгымдарды чектөөгө жана жоюуга багытталган. Шайлоо күрөөсү парламенттик шайлоого катышууга олуттуу ниети бар, эң жоопкерчиликтүү талапкерлердин өтүшүн камсыз кылуучу жана талапкерлердин кандайдыр бир болсо да жоопкерчилигин сезүүсүн билүүсү үчүн шайлоо мыйзамдарынын зарыл элементи болуп саналат. Шайлоо күрөөсү талапкерлердин кирешесине карабастан белгиленет жана бардык талапкерлерге бирдей колдонулат. Бул социалдык абалынын негизинде жарандын пассивдүү шайлоо укугун чектөө катары кароого болбойт деп эсептейбиз. Жогорулардын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 34-беренесин жетекчиликке алып, аталган өтүнүштү кароосуз калтырууну суранабыз.